Ассаламу алейкум мекендеш. Сиздер менен амандашкан Айзат Түмөнбаева. Штат чыгат экен, анан жаз кышын гана кечирээк болуп калат экен да, бул төлдөчү убагында расплод болорду. Суук болуп калат экен, чүйдө эртерээк төлдөйт да бул көп. Бул талаачылыкка караганда бул аарчылыкта көрөлү деген ушул киресели тармак дегенен. Аарны чүйдөн алдык. Бул эми түбү тетиги Германиядан келген немелер экен да. Маткасы ошол жактан келип анан көбөйтүлгөн бакфас деген сорту. Подкастын экинчи чыгарылышы. Бул чыгарылышта Шайлообек Исаев менен болгон маектин уштайм. Шайлообек байке нарын жергесинде болбойт деген жер-жемиштерден түшүм алып, нарыңа болбойт деген балаларыны багып, бүгүнкү күндө үй бүлөсүн жумуш менен камсыздап, жаштарга үлгү. Шайлообек байке жөнүндө көп жакшы сөздөрдү айтууга татыктуу да. Шайлообек байке аябай эмгекчил адам, балдарын да аябай жакшы тарбиялаган эмгекке. Анан ушу Шайлообек байке ушу айылда теплицаны эң биринчи ачып, айылдын элин жаңы жанагындай жер-жемиштер менен камсыз кылды. Азыркы убакта балалары менен алектенип атат да. Балалабыз ушул байкенин балын дайым алып жейбиз, өзүбүз дары катары колдонобуз. Ушу айылда тиги арылар азыктамай калган убакта, жанагы гүлү катып калган убакта тоого барып балдарын, арыларын өстүрөт. Ошол жердеги тоонун балынан алабыз. Тоонун балы адамга аябай пайдалуу дейт экен. Ошон үчүн ошо дарылык касиети жакшы экен. Ошон үчүн биз тоонун балынан, тоодогу гүлдөрдүн балынан алынган балды пайдаланабыз да. Шайлообек байкеге аябай чоң рахмат. Айылдын эли, Куланактын эли дайым рахматыбызды айтабыз. Учурунда ишкерликти дыйканчылыктан баштаган агабыз теплицаны, багбанчылыкты өздөштүрүп келсе, акыркы 2 жылдан бери карликтелген алманын сортуна жана бал арысына кызыгып, алардын да сырларын ачып иштетип келет. Ушулар тармактардагы иштерге кантип жетишкендиги сырлары менен бөлүштү. Саламатсызбы? Жакшы жатабыз. Мен өзүм Улан агайлын тургуну, Азбек дыйкан чарбасынын башчысы болом, фермер. Мал чарбасы менен эле бирге аарчылыкты да өздөштүрүп атабыз. 2 жыл, 3 жыл болуп калды. Бул өздөштүргөнүбүздүн себеби ушу уулум инициатива көтөрүп бал курайлы деп 30-40 келгенбиз биринчи жылы. Анан көбөйтүп отуруп азыр 70 челектен ашып калды. Анан эми дагы 100га чыгаралы деп атабыз. Бул эми жакшы тармак экен. Үй бүлөлүк экономикага ушу киреше жакшы киргизет экен. Жакшы баштап атабыз. Бул 2 жыл болуп калды да. Баштаганыбыз 3 жыл быйыл. 2 жыл болуп калды дедиңиз, анан ошо жумуш жаласызбы же үй бүлөңүз деле жумуш менен камсыз кыласызбы? Эми азыр жумуш жала элекпиз. Өзүбүз эле бала бакырабыз менен үй бүлөбүз менен иштеп атабыз. Сиз балаларды деп атпайсызбы? Ошо балалардын кызыктуу жагдайлары кызыктуу, мисалы малга окшошпу же окшош эмеспи? Кой карагандан менен балары карагандан, балчелек карагандан айырмасы кандай экен? Эми балчелектики ошончо түйшүгү болот экен, ооракерчилиги болот. Анан ар бир жумуштун өзүнүкү болот эмеспи?
Анан бул ары бир башкача жандык экен да. Жана гүлдүн чаңынан өзү келип алып келип бал топтойт экен, өзүнө кышкы запаска тамак топтойт экен. Анан бул акылдуу болот экен да аябай. Булар өздөрү каякта гүл бар чалгындап издеп келет экен, бирөө ошону иштетет экен. Бирөө чогултат, маткасы төлдөп көбөйтүп турат. Булар бир 15-20 күндөн кийин уже астыңкылар өлө берет, беркилери көбөйүп турат да, бир суткада 2000-3000ге чыгат. Ошончодон ары чыгып турат да. Анан бири ары 15-20 күн эле жашайбы? 20 күндө ушу жумуш чыгарылар ошондой болот да. 20 күндөн кийин чарчап өлөт, алар уже кете берет карып. Аны тазалап туруш керекпи челектин астынан? Өзүлөрү тазалайт, өз ичин тазалайт, үйүн тазалайт. Анан жанагы аарыларды дагы балды алып келгенде кабыл алып, кайра ичине башкалары пресс деп неметет да, ичине топтойт. Таза балды алат да, кабыл алат. Өзүнүн кабыл алгычы болот. Иштетип ичине чаптайт, тазалап турган уборщицасы болот, бүт ошондой эмгекчил болот экен да булар. Арын сиз айтып атасыз го, жумушчусу болот, анан кабыл алгычы болот, анан баары эле ары бирдей эле көрүнөт да, же бөлүнө орой, мындай бешенеси же мындай кандай. Мисалы биз бул эме ак кой, анан кара кой же болбосо кызыл торпок, кара торпок дейбиз го, ошол сыяктуу мындай кичине өңдөрүнөн айырма болот экен же мындай баары эле окшошпу? Мындайнын баары эле окшош, только матка гана башкача болот да, узун чоң болот. Жана төлдөчү бир эле матка болот бир челекте. Анан эми жана иштеген аракетинен билинет да, чыгып учуп келип балап келип аткандар жумуш чаарылар да, алар топтоо менен учуп турат. Анан эң биринчи жана чалгын чаарысы эртең менен чыгып, каякта суу бар, каякта гүл бар, ошону билип келет. Анан ошондон билсе болот да чалгынчыны. Айланып учуп, анан ошонун баарын ээрчитип кетет жанагы тобу менен. Чалгынчы бир челекте канча чалгынчы болот? Ошондо бир 2-3 болуп чыгып өзүлөрү учуп турат да эртең менен. Биринчи чыгышат ошолор. Анан чыгып эле айланып анан барып каякта гүл ошак тараптан алып келет. Анан кайра ээрчитип кетет ошол жака. Башто, чечки. Анан ошондо жолу менен ошо менен барып келип кечке ташыганы көрүнүп турат да. Иштеп турат, кадимкидей ошол жол менен барып келип турушат. Булар адашпайбы? Адашпайт, кайра так ошо ордуна конот да. Эгер челегин алып кетип калса, челекке карабайт, так эле ошол эле ордуна келип конот. Челегин көтөрүп кеткен күндө дагы. Булар баягы ориентирди жакшы алат да, так ошол точкага эгер ордуна жыргызып койсо, баягы челекке конбой ордуна барып конот да. Сиз балаларны баштагы чакта ушунун баарын билип алып туруп баштадыңыз да, окуп чыктыңызбы же кандай кылдыңыз? Эми бул практически үйрөндүк да. Жанагындай келгенден кийин эле дагы бул уулум бир аяш атасы бар, ошол киши келип, анда бир 70 челеги бар. Анан ошолор менен чогуу иштеп, анан ошону практически үйрөнүп атабыз да, көрүп. Ал киши айтып берет, момундай болот. Ошол жакшы жактарын айтып, ошол киши менен иштеп атабыз. Бир эле матка болот деп атпайсызбы? Анан челектерди мисалы 30 болчу, анан 40 кылдык, анан 70 кылдык деп көбөйтүп атасыз. Анан ошо сиз өзүңүздөр челектерди пустой челекке кантип бөлүнөт, кошупчу мисалы? Кой эмес дейм да, мынтип бияка жылдырынан сен бияка кон депчи. Булар эми өздөрү ар бир челектики өзүндө болот да. Жанагы матканы ошолор багышат. Жанагы топтогондагы ошо маткага кыштын 6 ай багыш үчүн, азык зат үчүн топтойт да жанагы балды. Анан булар башка челектен башка челекке эч качан кошулбайт. Булар таза да болот, киргизбейт. Начар жанагындай бир башка жыттан келген аарыларды киргизбейт. Кароолчу аарылар да болот жана оосунда. Башка чоочун аарында киргизбейт. Только өзүнүн семьясында аарылар гана ошо жытынан билбеш ошолор гана кирет да. Анан башка бир челектен бир челекке кошулбайт эч качан. Челеги менен анан кантип көбөйтөт дейм да, мисалы. Челектен эми бул атайын неме чыгарат, матка, путь. Жана маточник чыгарат да, өзүнүн уже төлдөчү мындай матка ары чыгарчу 7-8ти чыгарат. Анан ошондон бөлсө болот да, ар биринен алып башка челекке коюп, анан жана рамкалар болот, рамкадан 1-2 койсо эле анан өзүлөр чыгарып алат эне ары. Өзү кайра, ошондон чыгарып алат. Маточник тартат да өзү тиги матка. Өз бир эле эне бал челекке бир эле тиги эне деп коебузбу? Матка арыдан бирди коюп койсо эле өзү көбөйтө алат турбайбы? Анан ошол бир өзү
төлдөйт да, ошо атайын матка чыгарыш үчүн бир 6-7 маточник тартат. Ал маточникти бөлөсүң ар бир ящикке. Анан ошондон матка чыгат. Бир челектин ичинде ары канча ары батат деп ойлойсуз? Канча ары жашайт? Ар бир челекте 70-80 миң тегерегинде болот да. Жакшы арылар, жакшы челектер, күчтүү семьялар ошондо 70-80 миң болот. Ошондо жанагы бир 50 килге чейинки бир сезондо 50 килдин тегерегинде бал топтойт. Бир челек 70-80 болгондо. Ошондо 4-5 жерге көчүш керек да. Ошондо бияктан ат башы гүлдөп калат, биякты чаап атканда. Ат башынын аркы алыскы жерлерде өзгөрүш. Ошо жактар кечирээк гүлдөйт. Анан аякка барабыз. Анан аяк бүтүп келгенче куланакта экинчи абак болуп калат. Ошо гүлдөгөн жерлерге көчүп бир 5 жолу барыш керек да. Сиз ошо азыр анан ошо конуп жүргөндө кандай кыйынчылыктар жаралат? Же эч кандай мындай кыйынчылык деле жокпу? Эми кыйынчылыктары болот. Эми ал жерди биринчи барып билиш керек, аяктан уруксат алып, анан буну түнкүсүн көчүш керек да. Күндүз болбойт. Түнкүсү баары яшикке келип топтолгондо кечкисин келишет да. Анан түнү менен көчүрүп барып кайра эртең менен ошол жерден учуруш керек. Анан ошол жерден учат, эртең менен учкан жерине кайра кечинде келип конушат, балды топтоп. Бул бал арылар өткөндө айттыңыз го, качат дагы деп карабай койсо. Эми муну дагы иштеп туруш керек да, карап, тазалап, иштерин өзүнүн убагы менен дарылап. Анан булар каралбай жанагындай бир топтошуп көп болуп кетсе, бир убактарында жапай болуп качып чыгып кетишет да. Учуп кетет. Ичине батпай калсабы? Ичине батпай, ошо каралбай калган кездерде ошондой болот да, өзлөрүнө жакпай калса. Уже сыртка кеткиси келип, ошо сырттан учуп жапай болуп кетишет. Аны улам карап неметип туруш керек да, рамкасын кеңейтип ичин. Анан сиз азыр ошо өзүн өзү актайт бекен чыгымдарын? Сиз ошо 4 жолу конгон деле бул 4 жолу көчүш конуш деле бул деле акча каражаты да. Анан өзүн актайт бекен? Өзүнүн бу жакшы жылдары жакшы болгондо актайт жакшылап. Сиз ошо биздин шартка мисалы биз ойлочубуз да, балаларды токтогул эле тартат, челекчилер токтогул деле деп, чын эле дыйканчылыкты чүйлүктөр кылат, нарындыктар мал эле багат деп, чанан биз дыйканчылыкты да кылдыңыз, малды да бактыңыз, эми жаңы ачылыш кылып мына теплица дагы ачтыңыз, андан келип ошо балаларга өтүп атасыз. Ошо нарындын шарты негизи болбойт деп эсептешет да көп нерсеге, чанан бирок болгон нерсенин баарын сиз эле мен билгенден ошо Куланак айылында сиз жеңилтесиз. Анан ошо биздин аба ырайына болот бекен, көбөйтсө болот бекен, жасаса болот бекен. Эми бизде ушул балга ылайыктуу экен да, арчылыкка. Бизде жанагы могу салкын жер болгондон кийин эспарцеп көп өсөт да. Куланак, Жамбылак, Ат башы бүт эле эспарцеп. Жайкы кездерде эспарцептикин алса болот. Анан алыскы райондорго барып, алыскы айылдарга, Ат башы районунун деди талды суу өзгөрүш жактары тоонун балы аяктыкы. Андан да жакшы балдар да, аяктан барып тоонун балын чогултуп келсе болот. Бияктан эспарцептикин биздики бул арчылыкка ылайыктуу да. Нарын шарты аябай жакшы экен. Кышкысын гана суук болот экен, бирок кышкысын деле бияктан эксперимент кылып 10-15 челек чыгарып атабыз кыштан. Бияктан деле болот экен, жакшылыктуу жерлерге коюп. Кышкысын мындай бир температурада сакташ керекпи? Эми өзүлөрү гана жана матканы өзүлөрү топтошуп, тамагы туура жакшы болуш керек экен да. Кышкысын кандай тамактанышат да, мисалы? Өзүлөрү даярдайт, бул жайдын алтай даярдаган биз тартып алып атпайбызбы? Эми ошондон калтырыш керек, бир 20-30 килдей калтырыш керек. Кийинки акыркы тартымын ошо бойдон калтырганда эле бир рамкада 5 килден болот. Ошондон 4-5 калтырып коюп эле өзүнүн тамагы өзүндө болот да. Ошону кыштын 6 ай жеп, жанагындай маткасын сактап, ошо матканы сактап чыгышат да кыштын 6 ай. Ал кышкы арылары башка болот, балдар баягы 15-20 күн жашабайт, 6 айга чейин, 6-7 айга чейин кетет. Узак мөөнөттө жазга чейин да. Ошо сиз рамкаларында 3-төн 5 килограмм деп атасыз. Бир челекке канча рамка салынат? Бир челекке деген 18-20га чейин кетет. Жайкыда, анан кышкысын болсо 18-10 менен чыгат да. 8-10 рамка калат кышкыга. Ошо сиз азыр кандай кеп кеңеш бере алат элеңиз? Ойлонуп жүргөн ишкерлер бардыр мүмкүн, же бир башка бирөөлөр бардыр, кандайсынан баштасам деп. Ошо балаларга балаларын уюштуруп кура алса жакшы эле болот экен. Келсе кеп кеңештер беребиз.
мына бул ат баш жакта бүт эле баары көбүнчөсү ушу бал челектерди курап атышат да. Жакшы кирешелүү тармак экенин билишти. Ат башынын балы да 1-2 жыл мурун Японияга барып бир сыйлык алып келди. Бир алтын бир неме алды, алтын биринчи орунду алды. Дүйнө жүзү боюнча. Дүйнөлүк боюнча ат башынын балы деп. Ошондон кийин анан чыгып калбады ат башынын балы деп. Токтогулдук эле дечи эле азыр ат башыныкы деп калышты. Ат башыныкы жана эспарсеттики да бар, тоонуку да бар. Горный мед да болот бул. Кийинчерээк. Ошо биринчи, экинчи тартымдар бар, эспарсеп, андан кийинкиси анан бат тоон чөбү бышкан кезде уже горный мед болуп тоонун балы болот да. Ушу сиз ошо мен жанттан бери айтып атам, ошо дыйканчылык кылдыңыз, фермерлик кылдыңыз, ушу сиздин колдоп же өзүңүз эле ушундай кылалы дейсиз, сизди колдоп турган үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Үй бүлөдө бала бакырабыз менен мына жолдошум Айгүмүш болуп кеңешип ушунун баарын экөөбүз кылабыз. Муну баштайлы, тигини баштайлы. Анан бүт ошонун баарын жасаган балдарыбыз. Балдар азыр уже баары окуп, чоңоюп кетишти. Алды иштеп атат. Аягы окуп атат. Студенттер жайкысын каникулда келип жардам берет. Балдар болсо отпускада келип иштешет. Убагы менен келип ошо аарчылыкты, талаачылыкка жардам беришет. Мал чарбабыз бар. Келин-кесектер келет, баарлыгынан тартабыз. Дыйканчылык кылып жүрдүңүз, анан теплицага өттүңүз, анан ушу арычылыкка өттүңүз, ушу этап менен баарын көрүп көрдүңүз да. Ушунун баарын бирөөнө эле багыт албаганыңыздын себеби эмнеде? Эмне үчүн бирөөнө эле менен кете албай? Бул ар тармакта болуш керек экен да. Бул талаачылык, дыйканчылыкта деле бир жылы жакшы болот, бир жылы жакшы болсо өтпөй калат. Же бул табигый бир немелер болот дагы, болбой калат. Ар кандай болот. Аарыныкы деле ошондой, малдыкы деле бир жылы төлү жакшы болот, жылга жараша болот да. Ошон үчүн баарын бирдей алып келе атабыз. Талаачылыкты да карайбыз, мал чарбабыз да бар, малыбыз. Анан эми бал челек курап койдук эле, а деле зыяны тийбейт. Тармак зыян тийбейт, киреше киргизип турат. Ошо баарын бирдей алып жүрүп атабыз да. Кыскасы кыймылдаш керек дейсизби? Кыймылдаш керек, эми айтарыбыз бар, элдин баары эле кыймылдап аракет кылса берекеттейт, баары эле колунан келет жасаса иштеш керек. Колдоо ала алдыңызбы мындай ушундай ишкер же ушундай башка жактардан мындай колдоо алып иштеп көрдүңүзбү же жеке эле өзүңүздүн күчүңүз менен эле келе атасызбы? Эми биз могу талаачылыкты иштегенибизди көрүп билип, могу айылдык кеңеш кызматы бар эмес, ошолор менен бирге иштечүбүз мурун. Анан могу теплица куруп берди да. Усайттын проектиси менен теплица куруп берди. Ошондо бир канча 400 миңдин тегерегиндеги акчага. Анан бир өзүбүз бир 25-30% өзүбүздүн каражаттан болду. Өздүк салым болуп. Калган ошо өзлөрү материалын берип анан теплицадан жардам беришти. Мурун ошол Усайттык менен Агро Горизонт деп ошо үрөндөн жардам берип атты. 2 жыл жашылча жер жемиштин үрөндөрүн таратып. Ошондон айылга да группа түзүп бир 20дай киши иштеп атты. Ошо 20 кишиге бекер уруп берип атышты. Бир кезде бир келип ушу теплица ачылганда сизден интервью алгам да, анан ошонун ичинде бир жүзүм эксперимент кылып жүзүм айдап көрөйүн дедим эле деп жүзүм айдагансыз да. Ошол жүзүм мындай мөмө бердиби же болбойт бекен биздин шартка? Бул эми жана теплицада болот экен, жылуу жерде. Кышкысын үшүп кетет экен да. Тоң калат экен. Сыртка да айдап көрдүк, анан ичке да. Ал ичтики болуп атат азыр. Түшүн берди, мурдагы жылы берди. Берип атат. Анда көрдүк. Анан мына былтыр дагы неме алма алып келдик, жанагы карлик, ана полукарлик деп. Хорватиядан келет экен. Ошолордон айдадык агоротко 40тай. Быйыл түшүн берет деп атат. Анан көрөбүз. Берки карликтерин да айдап көрдүк, аны айдап койдук. Ада берет дейт. Биринчи жылдары эле берет экен. Былтырда гүл ачып ийди, кээ бир аларын үсүп койгонбуз. 2-жылдан баштап берет да. Карлик деп атпайсызбы? Келгенде эле түшүн берет. Булар мисалы алма бактар көп жылга жашайт деп билебиз да. Бул карликтер кандай жаш? Булар эми тигилер 50-60 жылдап жашса бир 25-30 жыл болот экен мунуку. Анан түшүндү эрте берет экен, анан бийиктиги полукарликтер 2,5 метрге чейин болот экен. А тигилер болсо 1,5 чейин жакшысы барат экен, бирок биргелер 1,5 барбайт го. Кичинекейлер 1 метрде өтпөйсүзбү? Ошо 1 метрлик бак канча түшүн берет деп ойлойсуз?
Канча килограмм? Бир түп 5 килограммдай берет экен, 5-6 берет деп атат да. 5-6. А чоң бак болсочу? Быйыл алабыз го буюрса. Берки полукарликтер канчадан берет болот экен? Алар 15-20дай берет го. Анан эми быйыл түшүмө көрөбүз да. Ал ошо сиз алмаларды атпайсыз, кышкы алмабы же жазында эрте? Түрлүү кышкысы дагы бар. Орто бышкан анан эртеси да бар. Ар бир сорттон алып келдик. Анан быйыл буюрса жакшы кайра кыштан жакшы эле чыгыптыр. Анан булардын тамыры дагы беркилерде жайылбай ас эле болот экен, 15-20 сантиметр эле. Демек жерге эконом болот экен да. Жерге да эконом, ар бирин 2 метрден эле айдайбыз. Биягы 2 метр, биягы 2 метр кылып ас эле жерге бир 40 айдадык. Анан жакшы болуп калса эми дагы огородко айдайлы деп атабыз. Ошо быйыл эксперимент кылып. А сиз азыр деле огороддо да, Огороддо. А көчөтүн алып келдиңиз? Ооба, бул тети Европадан келет экен, Бишкекке ошо халалинке сактап турушат экен. Анан бунун жакшы жери жанагындай өнүп кетет, антитет дебейт. Ошо бир температурада кийинки жылга деле калып калат экен бул. Ошо ыскылатында. Кийинки жыл алып келип айдаса уже өнө баштайт экен. Буларды ошо атайын холодильникке сактап турушат экен да. Жан киргизбейт, кышкыдай болуп тура берет экен. Биз баягы эме кылабыз го, черенка деп эле карагатты деле ушинтип, талдарды деле ушинтип, булардан деле ушу черенка кылып мындай эксперимент жасап көрдүңүзбү? Андай кылган жокпуз, эми кыйыштырып өзүбүздүн бактардан кыйыштырылгандар бирин-сериндери бар. Анан булардан кыйыштырган жок. Анан булар кандай болот? Көрөбүз го, биринчи быйыл түшүмүн көрөлүчү андан. Мисалы алма бышып аткандан демек бизге алмурт деле бышат болуш керек, анан өрүктүн түрү деле бышат болуш керек дейм да. Сиз аларды алып келип көрдүңүзбү, жап келесизби? Биздики өзүбүздө эле биякта өрүктөр бар да, өзүбүздөн айдаган нести өрүктөр. Анан кыйыштырып деле беркиндей кыла элекпиз азыр. Жөнөкөй өрүктөр бар да. Анан алмалар бар. Анан жакшы сортторун эми ошо былтыр алып келгенбиз, ушундан көрөбүз да. Дүйнөлүк рынокко чыга аласызбы ушундай, мисалы бал менен, алма менен чыккыңыз келеби келечекте? Аяка деле чыгыш кыйын болуп калат го, бул нарындын базарына чыгыш кыйын. Мына могу привознойлор эле союп коюп атпайбы? Азыр биз деле алып барып сатсак, тияктан арзан алып келишет. Эми бизге экологиялык таптаза болуп жакшы эмгек менен өсүп атпайбы? Эч кандай химикат кошулбайт. Эч нерсеси жок, анан аны карабайт да, баягы арзанына карап эле ала беришет да. Тияктыкы баягы химикаттар менен көп өсөт, чоң болот, ар кандай болушат да, аякта жакшы көп болот. Ушундай сиздей болгон жеке ишкерлерге мамлекет кандай колдоо көрсөтө алат? Жок дегенде ушундайлардын баасын бир баага коюп койсо болот беле? Мисалы, мындай өсүлгөндүн баасы монча деп контролдоп берсе болот беле? Эми мамлекет жаны көзөмөл эле эчтеке кылып эле жок дегенде эле бир нарынга бир жакшы аба ушундай базар куруп койсо, оптовый. Ошондо бар эле элдин баары эле сатат эле айылдардан, мына картошка өстүрүп атышат, алмалар бар, мисалы куланакта эле көп элде бар, жалгыз эле куланак эмес, көп айылдарда бар да. Малинасы бар, карагаты бар, ошолорду сатканга жер жок. Барат деле жанагы ортомчуларга болбогон тыйынга берип эле жолун актабай калат, кайра келишет. Анан айдашпай коет ошондон. Ошондой бир жакшы базар, абашной базар кылып, оптовый базар куруп берсе эле, бир уюштуруп берсе бир жерге. Мисалы нарынга барса машинени коерго жер жок, бирдемени сатмак тургай. Анан жанагы эле алып сатарлар эле ал колдон жулуп кетет бир болбогон тыйынга. Анан элдин да көңүлү калып атат, эчтеке алып барган жолун актабаса, андан көрөк барса бир жакшыраак баага сатып, анан биртке марып калса анан деп кызыгат эле. Ооба. Ошол биздики дүйнөлүк рынок эмес, бул нарындын рыногу кыйын болуп атат. Нарынга чыкканда кыйын турбайбы? Нарында ошол збыт кыйын да, өткөрүш кыйын болуп атат. Биз деле бул садик, балалар камсыз кылып жүрдүк, садиктер бир 7-8 бала бакчанын нарын шаарынан. Ошо таза продукция менен капуста, картошка бүт ушул жеринен көрүп өзүлөрү алып да. Анан кийинчерээк эле бул чүйдөн привозной кылып ташый башташты. Тендер деген менен өтүп жүрдүңүз да? Тендер менен өтүп аттык, эми анан кийин электронный вариант болуп калды. Анан тетяктан эле кимиси өтүп атат, өзүлөрүнүн кишилеринен өткөрүп коюшат. Ойдон биздин таптаза экологиялык таза продукциябыз калып калып атат. Могу биздики экологиялык таза ушулар жакшы сакталат да. Биз бул немеге өткөрүп жүрбөдүкпү бала бакчаларга? Капустабыз бул түркүлсөйгө өткөрүп аттык, тиги юнга чейин барып аттык.
күзүндө жыйнаган. Картошка күзүндө алып барып өткөрүп беребиз, складдарына жакшы сакташса эле июнга чейин барат да, кийин түшүмгө чейин барат. Анан жанагындай химикат жанагындай кошулгандар көп сакталбайт алар. Наоборот былжырап кетет турбайбы? Сырт эле көрүнүшү эле жакшы. Көрүнүш жакшы болот да, убактылуу. Да, бизде ошо сорттору кандай болот? Мисалы, сиз азыр алманын сортторун айттыңыз, ама капуста, жер жемиштин сортторун дагы сорттоп пайдайсыз да же мындай баары эле өтүмдүүбү? Эми сорттору деген мурунку убактарда өзүбүз колго алчубуз да. Эми бул жер атайын үрөнчүлүк чарба болбогондон кийин болбойт экен, чаңдашып кетет да. Мисалы алган сабисиң башкача болуп кетет, кызылчаң бир же кызылча тиги сабиске окшошуп кетет, бири менен бири чаңдашып болбойт да. Эми атайын үрөнчүлүк чарба болгондон өз-өзүнчө айдаш керек. Анан азыр кийинчерээк бул голландский уруктарга басым жасап калдык. Бул голландский ар бир сонун болот экен, жакшы. Канча килограммга чейин уруктар кийин түшүм бергенде сапаты кандай, өңү кандай бүт ошондой болуп чыгат экен, жакшы уруктар болот. Анда сактоого дагы бүт баарын ушу голландскийлер жакшы сакталып турбайбы? Сабиси, пиясы баары тең аябай жакшы болот. Анан стандартта болот, өзүнүн стандарты менен. Талаачылык, мал чарбасы болуп аткандан кийин эмки келаткан, өсүп келаткан жаштарга эмгектенишсин, аракет кылса берекеттейт, бүт эле баары колунан келет иштесе эле. Ошо иштесин эми. Айылда жумуш жок эмеспи? Айылда жумуш жок эмес, айылда киши жок болот да иштегенге. Жумуш көп дегиз? Жумуш көп. Мал болобу, жана жумушсук деген жөн эле сөз да, эки жактан жумуш истегендер. Мына могул айылда эшигиң алдына чыксаң эле жумуш. Мына эртеден кечке деле бошобойбуз, бир бош убакыт жок. Анан жанагы жумуш жок деп эле чоң аракет кылышсын. Чоң рахмат, сиздин да убактыңызды кармап койдум окшойт. Рахмат, ишиңе ийгилик. Бул подкаст Soros Кыргызстан фондунун колдоосу менен даярдалган. Айтылган ой-пикирлер Soros Кыргызстан фондунун көз карашын билдирбейт. Подкасттын автору Айзат Түмөнбаева, Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси. Soros Кыргызстан фонду каржылаган подкастты кантип даярдоо керек аталыштагы тренингден билим алган соң, Байбол аталыштагы подкастты даярдоо үчүн Soros Кыргызстан фондунан колдоо алган. Подкасттар жумасына бир жолу чыгарылып турат. Куланак жамааттык мультимедиа борборунун жетекчиси Айзат Түмөнбаева даярдайт. Ар бир чыгарылышта ар башка өнөр ээлеринин эмгектери менен тааныштырат.